Парламент экс-президенттин кол тийбестигин алуу маселесин карай баштады. Жогорку кеңештин бүгүнкү күн тартибинде президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоор кирди. Анын демилгечилери депутаттар Исхак Масалиев жана Курманкул Зулушевтер. Алар аталган мыйзамдын экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу 12 беренеси Конституцияга жана айрым нормаларга карама-каршы келерин айтышууда. Ошентип парламент тарабынан оңдоп түзөлөр кабыл алынып, ага мамлекет башы кол койсо, өлкөгө кыянаттык кылып, өз кызыкчылыгын көздөгөн президент кызматынан кеткен күндө да жоопко тартылып, берилген жеңилдиктерден үй бүлөсү да кур жалак калат. Экс-президенттин кол тийбестик макамынан ажыратуу демилгеси быйыл жаздан бери көтөрүлүп, ага байланышкан мыйзам долбоор парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинде жактырылган. Анын негизинде президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Мыйзам долбоорду иштеп чыккан депутаттык топтун мүчөсү Исхак Масалиев бул демилгенин максаты азыркы мыйзам талаптарын баш мыйзамга шайкеш келтирүү экенин билдирди. Кыргыз Республикасынын президентин ишмердүүлүгү жөнүндө кепилдиктер жөнүндө мыйзамда экс-президент статуска ээ болгон кишиге таптакыр толук кол тийбестик бар экен да. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин биз сунуштаган эмеспиз. Биринчи күнгө айтайын, 2011-жылы Алмазбек Атамбаев премьер-министр болгондо ушул беренени өзгөртөбүз деген сунушту өкмөт жиберген болчу да. Ишке ашкан эмес болчу. Андан тышкары 2014-жылы Адилет министрлиги ушундай долбоорду иштеп чыгып, өкмөткө сунуштаган болчу. Бирок Адилет министрлиги кызматтан бошотуп, мыйзам долбоору калып кеткен да. Ошол себептен бул чын айтканда бул Алмазбек Шаршеновичтин иш аракеттеринин уландысы деп койсок болот. 2010-жылы Конституция өзгөргөндө ал жерде так президенттер, экс-президентке эч кандай кол тийбестик болбосун деген талап Конституциялык кеңешмеде болчу. Шуну ишке ашырыш үчүн. Ал эми мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири депутат Курманкул Зулушев анын негизинде мамлекеттин өнүгүшүнө олуттуу залал тийгизген адам расмий бийлик укуктарында коррупциялык кылмыштарга барса жазадан кутула албай турганын кошумчалайт. Азыр бизде экс-президент статусунда кимдер болсо мыйзам түрүндө жоопко тарса болот. Биз ушул мыйзамды ачык калтырбай, кандайдыр бир социалдык, материалдык жактан анын үй бүлөсүнө караштуу жалпы принциптердин негизинде түзөтүүлөрдү киргизип жатабыз. 12 беренени биз толугу менен алып салдык. Экинчи окууда көптөгөн сунуштар түшүп атат. Бул боюнча да карайбыз. Президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр кабыл алынса, президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн өмүрү менен ден соолугу мамлекеттин эсебинен камсыздандыруу, акысыз медициналык тейлөө нормаларында алып салуу киргизилген. Ошентип, эгер экс-президентке карата соттун айыптоочу өкүмү күчүнө кирсе, ушул беренедеги бардык кепилдиктер токтотулат. Мындан тышкары мыйзамдын 18 беренеси күчүн жоготуп, ар намысын коргоо экс-президенттин өзүнө жүктөлөт. Бул жылуулук электр борборун жаңылоо боюнча депутаттык комиссиянын тыянагы жарыяланганда көтөрүлгөн. Анда парламент кабыл алган токтомдо мурдагы президенттен мындай артыкчылыкты алып салуу боюнча мыйзам иштеп чыгуу каралган эле. Жогорку кеңеш аны кабыл алмайынча, ал маселе тез болобу, узак болобу, ал ордунан жылбайт да. Мындай прерогатива болгону жогорку кеңеште эле бар да. Айта кетсек, Конституциялык палата экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу укук коргоочу Нурбек Токтаконовдун өтүнүчүн карап, жартылай канааттандырган. Анда Конституциялык палата аталган мыйзамдын 12 беренесин баш мыйзамга каршы келет деп таап, анын себебин кол тийбестиктен ажыраттуу жагдайлары каралбай калган деп негиздеген. Конституционный палата мына жакында октябрь айында чыгарган чечиминде буну тастыктады. 12 берене экс-президенттин абсолютту кол тийбестиги бул баш мыйзамга карама-каршы келет деп чечим чыгарды, билесиздер. Демек, ал 2007-жылдан бери бул норма иштебейт. Учурда бул мыйзам экс-президент Алмазбек Атамбаевга каршы багытталган деген божомолдор айтылып келет. Бирок адистер аталган демилге кабыл алынса, мамлекеттин, элдин тагдырына балта чапкан өлкө башчыларынын бардыгына тиешелүү экендигин айтышып, бул жакшы натыйжа берерин белгилешүүдө. Коомчулукта айтып атпайбы, бул тиги Атамбаевга тийиштүү деп. Жок, андай эмес. Бүгүнкү күндө экс-президент намга ээ болгон эки киши бар, бул Атамбаев менен Отунбаева. Анан баарына эле тийиштүү болот иштеп жаткан президентке да. Бул баардык мыйзамда бирдик болуш керек деген максат менен кылып атабыз да. Экс-президенттин кол тийбестикке азыркы ишин аткарып аткан президенттиктен дагы өйдөрөөк болуп калып атпайбы? Ошон үчүн ошону эле ошо Конституцияга төп келтирип коюш керек деген чечимди азыр жогорку кеңеш аткарып атат. Менин оюмча таза президентке, коркпогон президентке мындай эме деле туудурбайт. Бирок
коомдо мен ойлойм көпчүлүгү мурунку президент Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин кандайдыр бир деңгээлде тигил же бул коомдо чоң резонанска ээ болгон маселелер боюнча, ошол эле ТЭЦ же башка маселелер боюнча тиешесин барын же жоктугун такташ үчүн аны сурактарга тартуу максатында, тергөө иштерине тартуу максатында жанагы мыйзамга өзгөртүүнү киргизүүнү колдойт да. Кыргызстандын эгемендик тарыхында 5 президент алмашса, анын алгачкы экөөнү Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевке экс-президент макамы берилген эмес. Ошентип экс-президент макамы Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевга гана таандык болуп, мыйзамда көрсөтүлгөн бардык артыкчылыктардан пайдаланып келишет. Ал эми кол тийбестикти алып таштоо боюнча демилге туурасында экс-президенттер азыр өз ойлорун айта элек. Ал эми парламент атылган мыйзамга киргизилчү өзгөртүүлөрдү жалпы жыйында биринчи окууда талкууга алды. Мерим Абдилажанова, Жаңылай Баймуратова, Чыңгыз Айбашев, Нурньюз, Бишкек.